Не стоит выкладывать на всеобщее обозрение излишне подробную... Өзүң жөнүндө кеңири маалыматты көпчүлүктүн назарына толук ачып салуу жарабайт. Жакындарың туурасында, жашаган жериң, күн тартибиң жөнүндө. Эсиңерде болсун, бул маалыматтарды ою жаман адамдар өз максаттарына пайдаланышы мүмкүн. Ал эми силердин жакын досторуңар интернетти жок эле силердин планыңар же адаттарыңар туурасында жакшы билишет. Интернетте өзүңөрдү сак алып жүргөнгө аракет кылгыла. Кадимки жашоодогудай эле. Социалдык тармактарда классташтарыңар менен гана сүйлөшүп жатсаңар деле эсиңерде болсун, интернетте өзүн башка адам катары көрсөтүү абдан оңой. Интернетте сүйлөшүп жаткан адам менен кандайдыр бир сырыңарды бөлүшөрдөн мурда анын ишенимдүү экенине ынан кыла. Дагы бир айта кетчү нерсе, социалдык тармактарда адамдар бири-бирине көп файлдарды жөнөткөндүктөн жиберип жаткан файлдар вирус менен булганган эмес бекен, ошону текшергиле. Жана өзүңөргө келген файлдарда да вирус жок экенин текшерүүнү унутпагыла.